Kutmandı, büyüm tuğanları men terminin beki, bölümün maliki. Bugünkü temamız 6 yanvar 2021 yılın çisloda Adakan Kimsanbayev Sadır Nurkожоевич debatқа çakırdı. Oşo boyunca tema boyunca bolmokçu. Бирок men oyun boyunca gelbeyt kol Sadır aka debatқа чыгып. Билесиңер да Жээнбеков да коркуп келбей койгон. Sadır aka деле ошентип коркуп келбейт. Себеби жүрөк керек да Адахан Кимсанбаевдин жанына чыгыш үчүн жүрөк керек, кичине дух керек дегенде. Буларда дух жок да. Булар только ушундай баягы чөөлөргө окшоп оптум асылышат. Жалгыз раз дебатка чакырып атат, бирок чыкпайт. Себеби коркот. Мына мен башында айтып койдум. Мына 6 январда 2021 жыл дебатка чакырды. Sadır aka, sizni debatga chaqirdi. Erkek bolsoңуз келиңиz debatga. Adakan aka өкмөңүз debatga чыгыңыздар. Ким мындай жеңеткен көрөбүз ошондо. Бирок сиз келбейсиз. Мен аны билем, туугандар. Ошон үчүн туугандар, ошону биз Адахан аканын тарапташтары, анан Sadır аканын тарапташтары биз требовать этебиз, талап кылабыз. Келсин. Debatқа 6 январда 21 жылы келсин. Бирок келбейт. Мен гарантия берем, мына чыккылачы келет дегендер барбы? Ким келет деген? Мен көрөйүн. Эч ким айта албайт, себеби коркушат. Себеби Sadır ака макало, Дастан аканын шериги. Мен айтты десиңер, 6-сы келбейт, дебатка чыкпайт. Вообще чыга албайт. Себеби Sadır аканы азыр ороп алгандар, билимдикте жүргөндөр, мекеним Кыргызстанда жүргөндөр, Кыргызстан партиясында жүргөндөр ороп алышты. Эми баягы кече кеткен шайлоого кеткен акчасы парламентке, ошо акчаны элден канынан ич керек да. Ал болбой калды. Эми двойной кылып ичет да Кыргыз элиненчи бул шүмшүктөрчү. Келбейт да, мен айтып атам, келбейт, Sadır ака келбейт. Ким чыгат мына? Келет деген барбы? Керек болсо тарапташтар айта албайт келет депчи. Мына кимиси бар келем деген. Эч ким айта албайт. Коркушат. Эркек болсом да эркекче келип чыгып дебатка тең ата болуп ошол жерде дебатта катышыш керек да. Бирок катыша албайт агачы. Ошон үчүн туугандар, ушу видеону тараткыла. Sadır акага жетсин. Sadır ака эркек болсо келип чыксын дебатка. 6-сында биз күтөбүз. Бардыгыбыз талап кылабыз. Sadır ака менен Мадумаров Адахан Кимсанбаевдин дебатын уюштурсун. Бирок мен айтып кетейин, Sadır аканы чимкириктер сатып алды. Пактагорлор сатып алды, арамкорлор сатып алды, коррупционерлер сатып алды. Sadır аканы уже всё уже. Колун байлап коюшту. Колуна нештеке келбейт эмичи. Колуна нештеке келбейт Sadır аканы. Ошон үчүн айтып кетейин туугандар. Колунан иш үн чыгып атат туугандар. Үн кандай жакшы болуп атат. Мен үнүм жакшы чыгып атат. Sadır аканын ичеги баягы канча бутак бийлиги бар десе 3 деп жүрөт. Анан кайсы десе парламентский, президентский, премьер-министр деп койду да. Эми ол жаш 5-класстагы адамды айтат, бизде 3 булак бутагы бар. Парламенттик, президенттик, законодательный, исполнительный, анан кийин судебный власть деп коет. Onu бардыгы эле билиш керек эле. Неге ондай чоң эле адам адашты билбейсиң да. Ошон үчүн туугандар, биз талап кылышыбыз керек. 6 число январ дебатка чакыралы. Ошондо көрүнөт да ким кандай экени, кандай деңгээлде экен. Анан билесиңер да, бизди башка мамлекетте ошо президент биздин атыбыздан чыгып сүйлөйт. Анан ошол мамлекетке барып туруп макале болуп турса уят болобуз. Анан кийин интеллигент уровендагы кичине Sadır аканыкы кичине тасырак экен да. Эми окубай койгон окшойт. Физкультурникте эми жалаң эле физкультурниктерди күткөндө окубайт да, эми алар жок ошо спорт менен заниматься этет. Ошон үчүн туугандар, адашпай тандайлы. Мен ушул кыргыз элин суранып кетет элем, ошо Адахан Кимсанбаевга.
Адахан Кимсанбаевичке Адахан Кимсанбаевичке шайлап кетели, туугандарга айталы, мына мигранттар деле айталы. Адахан Ток, Адахан Кимсанбаевич жана Адахан Кимсанбаевич. Башка талапкердин мен көрбөй турам. Себеби башка талапкерлердин көбү фавориттерден бакыт кылмамат. Биз курактуу боло экен. Эми ол деле жакшы эле адам, жакшы эле киши, жакшы эле кандидат. Бирок эми азыр Адахан Кимсанбаевичтин очередь президент болуш убагы келди. Ошо Адахан Кимсанбаевич зордуктап болсо да президент кыла тургандар көтөрүп такка барып отургузалы. Анан билиминен да карайлы. Анан билими баягы макал бар го, билими күчтүү миңди жыгат, күчү көп бирди жыгат дегендей. Ошондой билими бизге билимден аксыып атабыз биз туугандар. Ошон үчүн билимибиз күчтүү болгондо азыр мынтип Москва шаарында жүрөбүз, мынтип мигрант болуп жүрбөйт элек. Өз жергебизде, ата-энебиздин жаныбызда, бала чаканын жанында тиричиликти кылып, Кыргызстанга кызмат кылып коюп жүрөт элек да. Ошого туугандар Адахан Кимсанбаевичти гана шайлайбыз. Адахан Кимсанбаевич гана ол ошол эле президент. Башка эч кимди мен көрбөй турам. Бул туңгуюктан ошо Адахан Кимсанбаевич алып чыгат. Башка адам эми көрдүк да, мына чимкириктер, мындай айтканда Будайдан жөө качкан аферисттер, мошенниктер, кыргыздын канын ичкен шүмшүктөр, ушулардын бардыгы Адахан Беркей Садыраканы мындай айтканда сатып алышты туугандар. Адахан экенин колу байланды. Эми бул киши эчтеке кыла албайт. Келген учурда деле эми кокус келип кала турган, шайланып кала турган болсо кокусунан бул эчтеке кылып бир өзгөрүү болбойт. Эми биздин 6-чы президентти татыктуусун, сабатында карап алалы. Анан кийин баягы товарды алганда да сапаттуу товар аласыңарга, ошого сапаттуу кандидатты тандап алалы туугандар. Мен ошол кыргыз элине кайрылып, тууган урук, ошо Кыргызстан элине ошо Адахан Ток, Адахан Кимсанбаевич. Эми Залкар Кудайбердиев эми өтсө деле өтпөсө деле ошону өзүбүз кылып атпайбызбы? Ушу бийликти биз өзүбүз ошо бандиттерге берип койдук да, туурабы? Өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошо 5-нде болгон окуя бул кыргыз элинин жеңиши болчу, аны келип өзүнө ээлеп алды Садыр Нуркожоевич. Ошон үчүн туугандар ошону аракет кылсак, берекет дейт. Ошону талап кылып кылсак, бул бандиттерди деле жок кылсак болот. Күч жетет. Мен билем, ар намысы күчтүү жигиттер бар. Кыргызстандын келечегин ойлогондор. Мен ошо жигиттерди, адамдарды чакырып кетет элем, патриот жигиттерди. Мындайга кайдыгер карабай, бардыгыбыз бир муштумга чогулуп, ошо бандиттерди жоготуп, Кыргызстандын келечегин оңдоп дегенде. Ошон үчүн 6 январь күнү биз чакырабыз, талап кылабыз, келсин дебатка. Бирок келбейт. Себеби мен сезем да, андай адамдарды мен сразу эле сезем. Келбейт. Мен дагы эфирге чыгам туугандар. Ошо 6 январь 21-жылдын дебатка чакырганын күтөбүз. Садыр акеге деле айтып кетейин. Сиз келбейсиз, чакырса деле келбейсиз. Себеби коркоксуз. Макул. Саламатта калыңыздар туугандар, дагы чыгам.